Саламатсыздарбы, урматтуу Facebook колдонуучулары? Сиздерге Москва шаарынан салам жолдойм. Ушул түз эфирди максималдуу бөлүшүп кетиңиздерди суранат элем. Бир топ күндөн бери түз эфирге чыкпай жаттым эле. Себеп дегенде ошо Баткендеги кайгылуу окуя деги эле ошол Баткендин биздин тургундарыбыздын кайгысын тең бөлүшүп, ошолордун санасына, ошолордун арман азабына кошо күйүп абдан бир кыжаалат болуп жаттым эле. Ошондой эле биздин менин укугум бар, менин мыйзамсыздыктарга макул эмесмин кыймылдары Баткен жергесине каражат топтоо менен алек болуп аттык. Ошондуктан жаңы гана ушу 1,5 миллион акча топтоп жибердик. Ошондуктан азыр эми орозонун акыркы күндөрүндө акыркы саясий кырдаалдар боюнча пикир билдирбей коюуга мүмкүн эмес болду. Айрыкча мына Жеңиш Молдокматовдун камалганы, айыпсыз азыр абакта олтурганы бул өтө өкүнүчтүү жана өтө кейиштүү абал десек туура болот. Эмне себептен? Себеп дегенде азыркы оппозиция азыркы бийликтин туура эмес иштерин көзгө басып айтып, кой ушул туура эмес жолго барба, акыйкат жолго, ак жолго кайт, мындай кылганың туура эмес деп айтып жатканы азыркы бийликке жакпай, өзүм билем, өтүгүмдү төргөйлөм, акылым жетпесе да эл башкарам, менин айтканым айткандай болот, дегеним дегендей болот деген абдан бир туура эмес жолго түшүп алды. Аларды мамлекетти өнүктүрүү, экономиканы көтөрүү деген маселе жок эле, ушул мамлекеттин бейпилдигин сактоо, элинин амандыгын сактоо деген маселе жок эле, ушул оппозицияны жамандоо менен алек болуп калды. Урматтуу мекендештер, мен сиздерге кайрылайын дегеним, бизде кылым картып келаткан Нечен деген мыкты, керемет, ошондой эле бир керемет чыгармалары менен, керемет ой толгоолору менен, Кыргызстанга кошкон салымы менен руханий байлыгыбызды ушинтип байытып көбөйткөнү менен белгилүү болгон алымдарыбыз, керемет ушул ырчыларыбыз, саясатчыларыбыз Адахан Мадумаров жөнүндө жакшы кептерди айтат дагы, каяктагы бир билимсиз түркөй бир өмүрүндө бир жакшылык көрбөгөндөй, бир сакалчан дейбизби, же кепкачан дейбизби, бир бакырчаак юбка кийген азаматтарыбыз чыгып алып Мадумаровду жамандайт. Урматтуу мекендештер, мен азыр ушул жерге ушул жалпы биздин мыкты инсандарыбыз, мыкты адамдарыбыз айтып кеткен сөздөрү менен бөлүшөм. Калганын тандап, талдап алуу сиздерден болсун. Энесин өлтүргөндөй, атасын өлтүргөндөй бир жиндиге окшоп душмандык кылган ушул жаш юбка кийген азаматтарыбызга ишенесиздерби? Же болбосо билимдүү, акыл эстүү, Кыргызга салым кошуп, кыргыз экендигин даңктаган, ушул мамлекетке чоң пайдасын тийген саясатчы, агалым, ушу маданият кызматкерлерине ишенесиздерби? Анда бул тандоону сиздерге койдук. Ушул видео бар жогуна чекит койсун, бар жогуна далил болсун. Андыктан мен ушул видеону максималдуу бөлүшүп, лайк басып, ошол жанагы ызылдап, ырылдап аткан до концаларга ушул видеону жеткирип коюңуздарды суранат элем да. Азыр ушул видео менен бөлүшөм. Мыктыларыбыз көп бизде. Кыргыз элинде ошончалык элим мекеним деп сайрап жүргөн азаматтарыбызды көбүрөөк сындырып коюп жатабыз. Мен дайым ушуну айтып жаман көрүнөм, айланайындар. Ай, өзүңдүн дейт. Мун менин сөзүм эмес. Өз баатырларыңды кор тутсаң дейт. Бөлөк элдин иттерине кор болуп каласың дейт. Абайла деп атат. Мына ошон үчүн мен айланайындар элден тилейт элем. Чын эле адабияттан окуп, же бир дастандардан айта бербей кечке маңдайыбызда жүргөн, кашыбызда жүргөн, катары жүргөн ушул мына 30 жылдын аралыгында мекенибиз үчүн жаманбы жакшыбы жыгылган сайын туруп элим деп аткан азаматтарыбызды биз барктап алышыбыз керек.
Мен ушундай айтат элем да, мыкты баатырларыбыз бар. Мына ошол эле Мадумаров деген бир азаматыбыз бар. Мен саясий айдыңда ушу балага акыркы мезгилдерде мындай биздикилер айтат там бердим деп. Ушул азаматты дагы бир кадырын билбейбиз го. Кыргызым деген кандай бир жарык чолпонубуз. Мен ушинтип айтат элем. Мисал келтирип атам да, андай азаматтарыбыз көп. Атака Мадумаровду сыйлайм, мисалы үчүн өтө чечен, анан мындай бир тазалыгы менен. Тазалык дегенде уурдап алган, жеп алганда эч качан жабышкан эмес да, болгон эле жана каптап келип, ушу жанагы жогорку кеңешти чаптайбыз деп эле ошону бузчу болгон. Бирок ошол эле убакта кээ бир адамдар бар, урматтуу бир туугандар, булар жана орозо битирип берип атканда санап бербейт. Көп берет. Ушул Мадумаров, жаман элдин баары жаман көргөн Мадумаров, анан элдин баары жакшы көргөн Мадумаров. Ошол Мадумаров бир жолу келип атат дагы, анан бала чок орозо битирап келген мешитке келди. Жазып койгонбуз 32 сом буудайдан, 22 сом арпадан, анан 600 сом курмадан бир некеден десек айтат, ата канча беребиз деди, балам биз курманыкын беребиз деп, эң чоңун алып ошону берди атат да. Анткени ал Мадумаров. Аны биз уурдап алганын көргөн жокпуз, жеп алганын көргөн жокпуз. Только тилинен баары коркобуз, тили аныкы жанагыдай 1000 автоматтан күчтүү мисалы үчүн да. Бирок ошондо мен айттым, дедим, балам бизге болбойт анткени бул аты Мадумаров, урматтуу бир тууганым. Алхамдулилlah намаз окуп атат. Намаз окуган мусулмандарды биз мактасак, иншалла жакшы жараша бере турган болот. Ошол сыяктуу ар бир адам өзүнүн кадыр-бакытын жараша. Мына бул Адахам Кимсанбаевич Мадумаров биз экөөбүз көп жылдан бери таанышпыз. Мен бул жигитти аябай жакшы билем. Абдан патриот жигит. Кыргыз эли жери дегенде жанын берген жигиттерибиздин бири да. Мына экөөбүз көп сүйлөшөбүз эл жөнүндө. Бул ушунчалык тарыхты да кыйын билген жигит, экономиканы да түшүнгөн жигит, маданият, адабият, искусствону да ушунчалык терең түшүнгөн жигит да. Жан дүйнөсүнө бүт ошолордун баарын батырып алган жигит да. Мындайча айтканда, мунун бир кичинекей муштунда болгон жүрөгүнө ала тоону батырып алган жигит. Кыргыз деген улуу журтту батырып алган жигит да. Атакан Мадумаров башкаларга караганда эң принципиалдуулугун көрсөтөт. Мен Адакан Мадумаров менен экөөбүз мындай бири-бирибиз менен ымала келип сүйлөшпөгөнү менен, бирок бири-бирибизди мындай бир аз жактырбаган кишилерденбиз деп ойлойм да, өзүм. Ал деле ушул ойдо болуш керек. Бирок анын кылган жумушун караңыздар. Депутатка партиялар өтүп алып, кылбаган жумушту Адакан Мадумаров жалгыз өзү жүрүп кылып жатат. Эч кандай трибунасы жок, эч кандай анын тартып аткан телевидениеси жок. Элдин үнүн жеткизип, мандатсыз эң мактанычтуу жумуш кылып аткан кишиге эмне деп айтасың? Анын азыр эч бир бийлиги жок. Мен мисалы сындагыдай аны. Ал эч бир досторун кызматка коюп аткан жок. Ал бирөөнүн колун бутун толгоп, Конституциянын долбоорун түнү менен жастырып, ашырып бараткан жок. Ал бүгүн бир нерсени сүйлөп эртең чыгып башка нерсени сүйлөп аткан жок. Ал моментип ортодогу биздин өкмөттү, мамлекеттеги абалы ooрлошуп бараткан жок. Ар бир жерде ар ким топтошкон уюм баса калып, бирөөнүн үйүнүн эшигин алып келип, офисин алдында эшикти какылып аткан жок да. Ал эмнени кылып атат? Ал кайта баягыдай эле өзүнүн күчүнө ишенип, кайрат менен күрөшкө аттанып баратат. Бул кишиге эмне деп айтабыз азыр? Президент болуп, ошол президент болгондон кийин ал ишендик чийкилик кетип атса, андай айтыш керек да. Азыр эмнени айтабыз ал кишиге? Мен ушул жана саясатчылар ар кандай бир кызыкчылыктар үчүн да бирин каралап, анан бирин чыккынчыга теңегенде маданияттуулуктун дагы абырдын дагы чегинен чыгып кеткенде караман чыгарышмын. Анан ушул Мадумаровду тиги жер саткан дегенге мен деги эле кошулбайм. Анткени эми чын эле да төбөбүздө баарыбызда төбөбүздө Кудай карап турат. Ошол киши колу таза адамдардын бири. Чын эле, чынында эле мээрим ошондой. Баягы бийликте канча жүрдү? 10-20 жылда 4 жолку депутат, 3 жолку, 5 жолку депутат болду. Андан кийин госсекретары болду. Ал жакта жүрдү, бул жакта жүрдү. Бирок колу таза да. Анан ошол киши барып эле кантип эле барып эле ме койгула, жерибизди алып койгула деп теги сатып ийсин. Сатып берди, антип каркыра боюнча казактарга сатып берди деди. Казактар кыргыздарга сатып берди, ызы чыгып жүрүшөт мисалы үчүн. Ал болгон жер алмашылды, сатылган жери жок. Бирок бизде саясат ушундай экен да, Мадумаров болгондо сатып бербейт эле, ошон үчүн Мадумаров бере берди деп ызы чыгылып атып, бирок ал берген эмес аны.
Ошого мындай билбесиң аралашпа деген сөз да. Пайгамбар айтат го: "Мин хусни исламил мар'i таркуху ма ла я'ниhi." Мусулмандын эң жакшы сыпаты өзүнө таандыгы жок, тиешеси жок, колунан келбеген, башы жетпеген нерсеге аралашпагандыгы дейт да. Бизде бардык аралашат да. Бир эле мисал. Вот Атамбаев, Алмаз Атамбаев. Жанакы Чоркудан өткөн жолдор бар да, жолдор. Ол Баки учурунда келишим түзүшкөн. Бизге 3,5 километр узундугу менен жер беребиз, жол беребиз деп биз ага 20дан ашык километр 104 гектарды бергенбиз жанакы летти өткөргөнгө, алмашабыз деп. Алар салышты. Булар болсо дарактарды эгизишти дагы 3 жыл өткөндөн кийин кайтышпады, чуу чыгарышты. Аны чуу чыгарганда менин жакшы көргөн иним Адахан барды азерге. Адахан барып комиссия келгенде алар айтты, мына үй салынып калыптыр, дарактар өсүп калыптыр, онон көрө биз 275 метр белгилеп колду койдуруштук меморандумга. Эми бүгүн ошол Адаханды бар күнөөлөп атпайбы? Адахандын бул жерде эч кандай күнөөсү жок. Себептен ал болгон меморандумга гана ошого муну кийин мыйзамдаштырган ким? Мен айтып берейин. Мыйзамдаштырып өкмөт токтомун киргизген Сулайманов Нурлан, министр транспорта. Анан Чудинов премьер-министр. Анан биз революция болуп кетип, токтоп калгандан кийин Атамбаев премьер-министр болгондон кийин Атамбаев колду коюп ошону ратификацияга киргизип атпайбы? Дагы жакшы, мен комитеттин төрагасы болуп калып, мага келип түштү да карасам 5 колдой элебиз да. Ошол анан ал жерден чечип чыгарды, бул кыргыздын улуттун кызыкчылыгына туура келбейт деп катуу мындай жазып берип койду келе, калтышкырып алып туруп баарын урушуп, анан ошол бойдон токтоп калган болчу. Мына ушундай да өзүбүз. Анан кийин бизде дагы бир жаман сапатыбыз бар экен. Ошол түшүнбөй башка адамдарды күнөөлөгөн бул жаман да.